Эми кол тийбекчилик боюнча Айгүл, эгерде бул чын эле Атамбаевге каршы жазылган мыйзам болсо, мен каршы болмокмун. Каршы болмокмун чынында. Бирок бул биздин конституцияга каршы келген, шайкеш келбеген мыйзамды, ошо биздин эң негизги мыйзам конституцияга шайкеш келтирип атышат. Бизде конституцияда мыйзамдын алдында соттун алдында баары тең бирдей деген жазылган. Туура айтамбы? А бул мыйзам 2003-жылы кабылган мыйзам. Ошо боюнча келаткан. Мына ошон үчүн бул мыйзам ал мага да тиешелүү да. Мага да тиешелүү. Мына мен деле кийин тапшырам, кетем да. Туурабы? Ар бир адам кийин ойлош керек да. Мен президент болот, ким болот? Мен атам айтчылы, мамлекет кургузун деп. Эртеби кечип баары чыгат деп. Бул жалгыз болсоң дагы туура эмес кылба, баары Кудай көрүп турат деп. Ошол сыяктуу ар кимибиздин мыйзамдын алдында бирдей болушу керек. Бирок бир жагы бар. Мына экс-президентти кайсы учурда жоопко тартат? Бул дана жазыш керек да. Мен оюм болбош керек. Эми экс-президент болуп иштеп аткан көп душман табат. Душман көп болот. Аны өлчө алам дегендер көп болот. Мен да түшүндүрөм. Ошон үчүн даана болуш керек. Кайсы учурда жоопко тартат. Буну жазыш керек да буну. Экинчи, анан жоопко тартасыз. Мен тартпайм эч кимди жоопко. Буну мыйзам тартат. Кыргызстандын мыйзамдары тартат, тиешелүү органдар тартат. Мыйзамдын астында баарыбыз тең бирдей болуш керек. Бирдей. Баарыбыз тең. Мына сатып кетти, саткын деп аткан кондурчу мени. Саткын деп. Саткын Жээнбеков сатып кетти деп. Мен бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргойм деп элге убада берген эмесмин. Мен элдин кызыкчылыгын коргойм деп убада бергенмин. Мени бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргобой деп саткын десе десsin. Кудайым мени ушу жалпы элибиздин, кыргызстандардын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын саткандан Кудай сактасын мени. Кудай сактасын. Мен дагы мына мурунку тарыхты жакшы билем. Менин көз алдымда өттү тарых.